Омат базарынын ишкерлери, содагерлери бардыгыбыз чогуз менен жыйналып, ушул көйгөй жаралган үчүн токтолуп отурабыз бардыгыбыз. Себеби дегенде, биздин базар мурун Мелис Мырзахматовго карайт эле, азыр ушул 20-числода ушул көйгөй башталды. 3 бала келип, биздин базарды ушул биз сатып алдык, мындан кийин бизге карайт деп, бизге жаңы документ түзөбүз, договор түзөбүз деп, биз хозяинбиз деп бизге кирип айтып чыкты. Андан кийин аты жөнүндө эле башкасын деле тааныштырбады. Андан кийин эртеси келип туруп, документ договор түзөбүз, паспорт документтериңизди алып келиңиздер, $5000 1 айдын ичинде дайындап коюңуздар деди. Biz $5000 дайындай албайбыз. Ошонун кесепетинен жалпы ушул жердеги ишкерлер чыгып отурабыз. $5000 тапканы бар, таппаганы бар. Азыр мурдагыдай сода жок. Именно ошол проблема менен биз чыгып отурабыз. Бере албайбыз. Мына кайрылсын, бул оору бүт Кара Суу базарынын оорусу бул. Больной точка. Мен деле ушул Гүлмира эжекенин айткан сөзүнө толугу менен кошулам. Чындыгында бул бир эле Омат базарында болуп аткан көйгөй эмес, бул жалпы Кара Суу базарында болуп келген көйгөй. Мисалы үчүн базаркомдор, как президент жашайт. Мындан мурун биздин башыбыздан ушул окшогон нерселер өткөн да. Президентти чакырып келсең дагы жер меники деген базаркомдор болгон. Биз алдырып жибергенбиз контейнерибизди. Эми бул Мелис Мырзахматовдун базарында да менин уш контейнерим бар, дагы ошол көйгөй башталып атат. $5000 деген бул оңой акча эмес да. Биз $5000 бир жылда бир кармай албай атабыз. Бул ушул закондун негизинде ушуларды карап бериш керек. Мисалы үчүн базаркомдор резиденция деген жерде үйлөрү бар. Резиденцияда жашайт. Өздөрүнүн минген машиналары 470, 570 өтө кымбат үлгүдөгү машиналар. Керек болсо онун кыздары дагы, балдары дагы куд ошондой машиналарды минет. Магазиндерди ачкан, шаардын ичинде магазиндерди ачкан. А биз эртең мененки саат 6-тан кечки саат 6-га чейин базарда отурабыз, бирок биз үй сала албай атабыз. Үй салганга мүмкүнчүлүк жок. Биринчи мамлекетке төлөйбүз, ашканын гана балдарыбызга ичирип жедиребиз. Ушул көйгөйдү элдердин үстүнөн, содагерлердин үстүнөн басым жасап $5000 талап кылган базар ээлерине мамлекет тарабынан көрүлө турган чаралар барбы? Ушул тууралуу урматтуу президент, урматтуу жогорку жактагы биздин Кыргызстанды башкарып турган инсандар ушул көйгөйдү чечип берсеңиздер, элдин кызыкчылыгына чечип берсеңиздер. Мен деле ушул алдыңкы бардык айткан сөздөргө кошулам. Биз дагы ушул базарда отурганыбызга бир 16 жыл болду. Жакшы эле иштеп атканбыз. Бул каякта